суроо бар. Силерде бир артыкчылык болуп атат өкмөт тарабында, бийлик тарабында каалаганыңарча сүйлөп атасыңар. Мындан калса барып КТРга сүйлөйсүңөр, ЛТРга сүйлөйсүңөр, анан региондон сүйлөйсүңөр. Депутаттарды, байкуштарда 3 мүнөттөн кийин жап же компьютерди өчүрөбүз дегенге чейин барышат. Биринчиси, компенсация деген эмне? Компенсация деген ошол ордун алмаштыруу, толтуруу. Жок, аны обмен дейт. Компенсация деген эмне? Ну, компенсация деген ошол жердин ордуна компенсация алып жер бергенди компенсация деп атабыз. Жок. Компенсациялоо, ордун толтуруу, ордун алмаштыруу. Жок. Ушундай эле айтса болот. Капчу пайдасын жоготуп алгандыгы үчүн ошол пайданы кайтарып берүү деген сөз бул. Бул алмашуу эмес. Кайра айтасыңар компенсация кылып берген деп. Өзбекстанга адвокат болуп аткандай сүйлөйсүңөр да, дайымча сүйлөгөндө. Компенсация деген бул ошол кыргыз өкмөтү, кыргыз мамлекети ошол жерден алып турчу жүгөрү боюнча Союзга көргөзмөлөргө барып турган жер ошол жер. Шалы боюнча Союзга көргөзмөлөргө барып жүргөн жер ошол. Ошол жерде пайда таппай калдык суу басып кеткенде дегеннен силер могул жерди ошол пайдаңарды алып тургула деп берилген жерди компенсация дейт. Бул жер алмашуу эмес. Сиз дагы, өкмөт дагы, жетекчимин деген азаматтар дагы Өзбекстандын токтомун окуйсуңар 65-жылкы. Кыргыз токтомун түк айтпайсыңар. 75-жылкы токтом деме үчүн айтпайсыңар. Номер 74. 10 жылдан кийин 65-жылкы коюлган келишимден кийин 10 жылдан кийин кыргыз өкмөтү токтом кабыл алып атат. Эмне үчүн аны айтпайсыңар? Эгерде эмес, ошол жерден айтышыңар керек. Биз, урматтуу депутаттар, ачык даана билишибиз керек. Калп эле Сүйүнбаевга шылтап, башкаларга шылтап айтпаңыздар. Ош обл исполкомунун ошол мезгилде башкарып турган Темирбек Кудайбергенович Кошоев расмий түрдө кыргыз өкмөтүнө, кыргыз борбордук комитетине кат жолдоп атат. Өзбекстан тарап 10 жыл күттүк деп атат. 10 жыл күттүк. 10 жылда өздөрүнүн алган убадалардын бирөөнү да аткарган жок. Ушуну эске алуу менен ошол токтомду жокко чыгарып, Кыргыз Республикасынын Ош областына караштуу жерлерди Өзбекстан Республикасы менен болгон чек-араны өзгөртүүсүз калтырылсын деп берип атат. Муну бирөөңөр да айтпайсыңар. Айтпайсыңар муну. Баягы Куранды, Инжилди окучу десе, жанакы куулар окуп баратып, керексиз жерин бармагы менен басып алып окуп кеткендей кылып атасыңар силер. Астагфиралла. Силер муну кошо окушуңар керек. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерге айтып берейин. Ошол Сүйүнбаевдин колу менен атайын чечим кабыл алынып 75-жылы айтып атат. Согласиться. Совет министров Киргизской ССР постановляет согласиться с предложением Ошского обкома партии и облисполкома о сохранении земель в границах Ошской области Киргизской ССР, отчужденных постановлением, не переданных, отчужденных. Совет министров Киргизской ССР от 23 октября 1965 года за номером 475 под строительство Компроватского водохранилища без изменения существующей республиканской границы между Киргизской ССР и Узбекской ССР. Мына урматтуу депутаттар, биз таяна турган документ ушул. Тарыхый документ ушул. Мындан кийинки башка документ жок. Бул маселе боюнча. Муну таптакыр айтпайсыз. Азыр процедураны мен айтып коеюнчу. Тактоо иретинде башаланып болбосун. Адахан Кимсанбаевич, туура айтып атасыз. Бирок карасаңыз, өзбек тарап эмне деп жооп берген окубайсызбы сиз дагы анда? Не согласиться деп атат. Өзбек тарап эмне жооп бериптир? Не согласиться деп атат. Эмнеге не согласиться? Анткени 61-жылда курулган. Суу сактагыч курулуп калган да, туурабы? Ким? Суу сактагыч курулду беле ошол кезде? Жок. 10 жылдан кийин Адахан Кимсанбаевич келелечи, сүйлөшөрүм мындай. 10 жылдан кийин Ахматбек Сүйүнбаев кайрылып атат. Кайра кайтарсын деп туурабы? Бирок кандай кайра кайтарылат? Эгер суу сактагыч курулган болсо, өзбек тараптын жообу кандай болду? Ошондо окуңуз биротоло. Сиз окусаңыз? Улан мырза. Аларды бул адвокаттар бар окуп берет. Жок, сиз да окуп коюңуз ошону. Калыстык үчүн сиз кыргыз тарапты окудуңуз, өзбек тараптын жообун окуп койсоңуз, сиз да калыстык үчүн. Мен айттым, алар не согласиться деп атат. Окуйсуз. Мына Кудайбердиев айтып атат, Совет министров Узбекской ССР не может согласиться с постановлением Совета министров Киргизской ССР
так как она противоречит ранее принятым постановлениям о частичном изменении границы между Узбекской ССР и Киргизской ССР района Андижанского. Но мұсылманшылықта шерт деген бар. Шертті қырғыз тарап 100% атқарды. Шерттен 1%-ында өзбек тарап атқарған жоқ. Шерт бұзылды деген түшінік бар. Шерттен қайтты деген сөз бар. Мына азыр эми 65 болса 58 жыл өтіп отқандан кейін айтып отады. Мақұл, ошонда атқарып аптырыз, азыр атқарып қойылды деп. Мен сіздерге айтайын, урматтуу бүгүнкү ошол Өзбекстан тараптын адвокаты болгон өкмөт. Өзбекстан Кемпирабад суу сактагычы курулганга чейин Назирбек мырза канча тонна пакта алат эле? Билбейм дейсиз азыр. Мен анын канча тонна пакта алышын билбейм. Билбейсиз. Абдулат мырза, сиз канча аласыз? Канча алат эле ошол 60-70 жылдар? Билбейсиңер. Кабарым жок ооба. Окуган эмессиңер. Кызыккан эмессиңер. Кемпирабад суу сактагычы пайда болгондон баштап Өзбекстан 7,5 миллион тоннага чейин чыгарды. Ал мезгилде Өзбекстан болгону 1 миллион тонна, 1 миллион 200 миң тонна пакта алчу. 40 миллионга чыккан эмес ал. Мен ошо 5,5га чыкканын билем да мен. Талашасыз азыр отуруп? Биз адвокат эмеспиз. Биз адвокатсыңар. Мен мындай деп айтайын. Ошол 6 миллион тонна пакта пайда болдулар да. Эми эсебин чыгаргыла. Эсебин чыгаргыла, жарым кылымдын ичинде 6 миллион тоннадан пактадан пайда болуп турса, 2 миллиард доллар пайда көрдү. Мына силерге компенсация. Экинчиси, Өзбекстан өзүнүн милдеттемесинин бирөөсүн да аткарган жок. Кемпирабад сол жээк боюнча Бүргөндү массивине чейин канал куруп беребиз деп ант ичкен. Улар мырза. Ант ичти да. Аны Чолпон Айым жакшы билет. Ушул кишинин участогу. Ошол Кемпирабадтан Бүргөндү массивине чейин канча километр Чолпон Айым? Канча километр? Канча километр? Мына сиз чегара. 200 километрге канча 1000 гектар жерди сугат кылып беребиз деп ант ичти. 8000 гектар жер Кыргызстан. Баракелде. Бардык жерин кошкондо 15000 гектар деп атат. Бардык жерин кошкондо 20 миңге чейин пайда болот деген документтер бар биздин колубузда. Мына жерде өтө жашыруун деп кагаз берип атасыңар. Бул жерде бир да сөз жашыруун эмес. Кыргыздар титирегенди коюшубуз керекпиз. Калчылдаганды коюшубуз керек. Бизден жакшыраак билген ошол жердеги жашап аткан эл. Мен ошол жерде балалык кезимде чаң кечип жүрүп чоңойгон балам. Мына ол жомоктай каттып айтып атасыңар силер. Балык кармаганга, мал сугарганга ойлонайын. Азыр деле балык кармайсың, азыр деле мал сугарасың. Буга атаңар ажыдан келгендей болуп кубанбагыла кыргыздар ойлонайын. Бул бир жагы, экинчи жагы. Кошумча келишимиңер бул өтө коркунучтуу келишим. Мына жерде тышкы иштер министринин орун басары турат, мен суроом бар. Кыргызстан канча мамлекет менен келишим түзгөн, ошол келишимдер не подлежит денонсации деген канча келишимиңер бар? Ким? Алхан Ибрагимович, чегарага байланыштуу келишимдер не подлежит денонсации болот. Кандай? Чегарага байланыштуу келишимдер денонсацияга жатпайт. Бардык өлкөлөр менен ушундайбы? Ооба, ошондой. Эми караңыз. Суу сактагыч жөнүндө сөз кетип баратат. Бул экинчи кошумча келишим. Анын кандай чечеси бар? О совместном использовании Кемпирабадского водохранилища деген келишимде турат, 11-чи беренесинде турат. Бул түбөлүктүү не подлежит денонсации. Жокко чыгара албайсыңар кыргыздар деп атат. Адахан Кемсомович, айтсак болобу? Болот. Бул суу сактагычты негизинен биз ушул күнгө чейин пайдаланган эмеспиз. Бизге кереги да жок. Себеби бизден бир тыйын алдан бир тамчы суу алып түшпөйт. Жооп берейин. Анан бул негизинен биз ошол денонсация болбогону бул Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын коргойт деп ойлойбуз. Себеби ал жерде биз ушул күнгө чейин эч кандай суунун башкарууга кийлигишпесек, бүгүнкү күндө суу сактагычка кирип атса, биздин 2-3 кызматкерибиз ошо суунун көлөмүн көзөмөлдөп атса, башка кылып атса, ошон үчүн биз үчүн бул эң туура эле келишим деп эсептейбиз. Сиз мени кечирип коюңуз, сиздин келишимиңизге караганда күчтүүрөөк келишимди Аскар Акаевич менен Ислам Абдыганиевич түзгөн. Түбөлүктүү достук жөнүндө деп. Биз кыргыздар делимитацияны бүтпөй атып,
алар демаркациясын бүтүрүп койгон. Бүтүндөй бардык жерге 5 метрлик танктар өтө албай турган кылып туруп орлорду казып, зымдарын тартып койгон. Одностороннем порядке. Хотя ушул келишимдерде эч ким сөзсүз соңку мезгилге жеткенге чейин бир тараптуу демаркацион иштер жүргүзүлбөйт деп турат келишимде. Бул келишимде силер мен айтып коеюн, бир Өзбекстан мурдунун учуна илип да койбойт. Мен дагы тепкиде калам, билем. Дагы да Улан Бердибаевич, процедурный да. Азыр бир топ депутаттар суроо берет да. Анан Адахан Кимсамбаевич сүйлөй береби? Сиздин ордуңузда Чыңгыз Азаматович отурган, Адахан Кимсамбаевич садага чапкан. Сиз да мында калы салып барыңыз, сиз да садага чалып кетпеңиз. Биз дагы суроо берели да. 1 саат сүйлөй береби? Кооптуу эмес бул. Ошол мезгилде мына 30 жылдан бери сиз жогорку кеңештин спикери болдуңуз, 30 жылдык тарыхты ичинде. Вице премьер-министр болдуңуз. Ошол мезгилде чечпей белеңиз, ошол мезгилде. Ал маселени башка. Жок, конкрет мына сизге суроо. Эмне көтөрбөдүңүз ошол мезгилде? Чечиш керек болду ошол мезгилде. Анан сагызганда сайрап эле айта бербейчи. Чүнчү калы салып барыңыз. Отура беребиз. Мына жерде турат, Абдулат мырза. Адахан Кимсамбаевич, мен сизден суранам. Действительно, башка депутаттарга да мүмкүнчүлүк берели. Ошону дагы сиз эске алып койсоңуз. Анда кандай кылышыбыз керек? Мен суроолор урматтуу төрага. Суроону бериңиз. Процедура эске алып койсоңуз деген сураныч. Урматтуу төрага, процедурный да. Урматтуу кесиптештер, бири-бирибизди сыйлайлы. Улан мырза, Рыспек мырза. Адахан Кимсамбаевич ошо Кемпироваттын жанында төрөлүптүр. Өзү айткандай чаң кечип чоңоюптур. Анын тилин кыркып сүйлөтпөй койгонго акыбыз жок. Суроолору 5 өкөн берип алсын. Түз эфир болуп атат. Коомго түшүндүрүп, эгер мыйзамдын чегинде бир маселе болсо эмнеге тосушубуз керек? Эми сүйлөтпөй койгонго чейин барган эмени токтотпойлу? Жок, Шайлообек мырза, эми сиз туура түшүнсөңүз, бул жерде карашы азыр эмне үчүн сүйлөтпөй атасыңар? Кайра келип бере берет да, биз да берели да суроолорубузду. Сиз бересиз, сизге убакыт келгенде 1 саат бериңиз. Биз регламентти кабыл алган жокпуз да. Адахан Кимсамбаевич 3 мүнөттөн кийин сүйлөбөй койсун деп. Урматтуу депутаттар, баардыгыңыздарга кенен убакыт беребиз. Анда сиз башында урматтуу төрага регламент кабыл алып койбойсузбу? Суроо бергендер 3 мүнөттөн кийин ашпагыла деп. Эми ал бул жерде комитетте кенен кесири талкуу болсун деп. Кенен сүйлөшүбүз керек го бул жерде. Эмнеге биз ону чектеп атабыз? Баардыгыңыздарга мүмкүнчүлүк. Сайлоо Карыч, Улан Бердибаевич, урматтуу депутаттар, мындай алалы. Бере турган сурообузду берип алалы. Коомчулук көрүп жатат. Билсин. Бердиргиле да. Азыр Сайлоо Карыч, мен суроогон. Менин атым чыгып кетти. Адахан Кимсамбаевич айтып калды. Улан мырза. Адахан Кимсамбаевич, сиз туруп айтасыз 20 февраль 2017 Улан мырза, Адахан Кимсамбаевич бүтүрүп койбойлу суроо. Эми азыр мен сизге анан убакыт берет. Убагында айтып алайынчы. 20 февраль 75-жылы 74-чү постановление менен Ахматбек Сүйүнбаев кайрылып атат. Бир ок өзбек тарап жооп берип атат. Ошо жооп бергендин ок койсоңуз туруу болмок. Сиз ок коңузчу ошону. Абдулат Абдраимович. Мен окуп бердим. Азыр токтоп тургула. Урматтуу депутаттар. Улан Болотбекович окуп берди. Адахан Кимсамбаевич өзү окуп берди. Эми окуп турсуздар, мен айтайын деген. Бул 10 жылдан кийин кайрылуу. Кыргызда сөз бар. Жөө өткөндөн кийин кылычын ташка чап дейт. 10 жылдан кийин мындай нерсе болбойт да. Тура кандайсыздар? Ошону так айтпайсызбы? Окусаңыз сиз. Жо, мен окуп, мен айтып атам, эми айтсам. Окуңуз, катыраак окусун, эл уксун. Азыр мындай мүмкүнчүлүк берели. Жооп бергенге дагы мүмкүнчүлүк берели. Адахан Кимсамбаевич, улантыңыз. Окуганда эми силер менин убактымды өзүңөр алып атасыңар да. Жоо кетелек. Жоо кетет, качан Президиум Верховного Совета Киргизской ССР принимает постановление, то есть парламент. Ошондо кетет жоо. Ал Президиум Верховного Совета Киргизской ССР бул маселени караган эмес. Караш керек да, тарыхтымда изилдеш керек да, байкаш керек. Мына жерде өзүнчө башкаруу боюнча Кемпирова суу сактагычын сиздер айтыңыздарчы. Урматтуу кесиптештер, Назирбек мырза айтып өттү, эгер суу төмөндөп кете бере турган болсо, төмөндөп кетпейт, төмөндөттүрбөйт. Себеп 4-чү беренеде жазылып турат. Өзбек тарап өзгөчө кырдаалдар, суу каптоо мезгили, техногендик жана жаратылыш кубулуштары. Жаратылыш кубулуштары дегенге кургакчылыктагы киреби? Айыл чарба министринин орун басары. Суу кызматынан жооп берип койсуз. Жок. Бул суу кызматына тиешеси жок. Жаратылыш кубулуштарына киреби? Киреби? Кургакчылык. Киреби? Мен азыр түшүнөсүңөр эмне үчүн ушундай сурап атканымды. Форс-мажордук жагдайларды кошпогондо, кеп кошпогондо деген сөздө турат. Суу сактагычтын суунун деңгээли 900 горизонталдан жогору эмес кармоого милдеттендирилет.
азаматтар мына ушуну кашанын ичине киргизип койгон окугула. Кунт коюп окугула, кашанын ичинде турат. Эгер Өзбек аб-хава маалыматы, аба райын аныктоочу кызматы бир цикл башталды, 3 жыл катары менен кургакчылык болот экен десе, Өзбекстанга 3 жылда канча суу керек деп эсебин чыгарса, миллиард 900 миллион кубометр суу керек десе, ошону кармаганга милдеттеме алып атасың, кыргыз. Милдеттеме алып атасың. Абдулат мырза. Эми силер түшүнөсүңөр андай эмес деп. Экинчи маселе. Мейли, мени угуп койгула. Уруксатпы жооп беренге? Ким? Суу ресурстары кызматынын директору Сакеев Алмаз. Бул 4-чү беренени сиз айтып атасыз, бул деген жанагы жылына бизге паводкалар келет. Мына быйыл биздин 500 кубтан ашык келди. Бул жанагы май-июнь айларына келет. Ошондо 9-чу горизонталды ашканда бизде ылдыйкы зонада, Сузак районунда же ылдыйкы зонада биздин Кара дарыясын жууп чоң маселе болгон. Быйыл сууну биз сакташты жаап 9-чу горизонталдан кичине ашканбыз. Бул ошон үчүн киргизген бул маселе. Биздин 12 киши Кыргызстан тараптан, 12 киши Өзбек тараптан комиссия түзүлдү. Биз деген жылдын башынан эле, январь айынан эле биздин комиссия барып иштейт. Ошончо 9-чу горизонталдан ашпаганга биз иш апарабыз. То есть жанагы 9-чу горизонталга паводкаларды многолетний наблюдение бар. Ошону карайбыз. Ошо жанагы ошо май-июнга чейин биз попуск кылабыз. Попуск кылганда биз ошо 9-чу горизонталга чейин жеткизе ашпаганга иш аракет кылабыз. Мынаны караңыз. Тараптар, ошону эле экинчи абзацы. Тараптар өзгөчө кырдаалдар жана форс-мажордук жагдайлар болгон учурда суу сактагычтагы суунун деңгээли 900-чү горизонталдан жогору болушу мүмкүн экендигин тааныйт деп кол коюп берип атасыңар, мырзалар. 900-дөн ашыра бер деп атасыңар. Уруксатпы? Бул деген жанагы 9-чу горизонталдан биздин жанагы многолетний наблюдениядан көбүрөөк суу келсе, 9-чу бир горизонталь болуп кетсе, жанагы ылдыйкы зонаны биз коргош керекпиз да. Аяктан сууну биздин Кара дарыянын жээгин жууп кетпеген үчүн. Ошон үчүн андан ашпайт. Биз ошон үчүн комиссия иштейт ошо ашырбаганга. Биз ушундай кылабыз, биз ушундай куруп беребиз деп дагы 65-жылы алар алдап кеткен. Биздин бабаларыбызды. Биздин бабаларыбыз ошондо да ишенчилик кылган. 10 жыл күттү, бирөөсүн дагы аткарган эмес. 10 жыл күттү. Мейли, өзүңөрдүн алдаңгыңар келип атат, алдаңмактан ары билгиле өзүңөр. 5-чи беренени карагыла. Өзбек тарап Кыргыз Республикасынын жарандарынын суу сактагычтын суусуна жана аны пайдаланууга эркин. Кайсы айылдар пайдаланат аны? Кайсы айыл пайдаланат? Ал жерде Кызыл Октябрь пайдаланат. Пайдаланбайт аны сууну. Кызыл Октябрь. Ага чейинкисин пайдаланат. Суу сактагычтан пайдаланбайт аны. Кайсы? Баш Төө айыл өкмөтүнөн кечирип коебуз. Пайдаланат. Сиз кайсы райондон болосуз? Мен Аксы районунан болом. Андага аралашпаң. Мен билем ошол жерде. Бирок аралашпашым керек. Мен эми дегеним айтайын. Аны билбейсиз. Аны билбейсиз. Ошолор сууга аны билбейсиз. Кантип билбейбиз? Себеби ал суу сактагычтан жогору турат, сиз айтып аткан айылдар. Ооба. Кантип пайдаланат аны? Чейинки айылдар. Жогору турат, кантип пайдаланат аны? Же насос менен тартып атасыз? Эгер мындай болуп турса, суу сактагычтан биз пайдаланбайбыз ал жерденчи. Мен ошону сурап атам. Биз эми аны пайдаланат дегенибиз ошо балык уулайт же болсо ошол аты менен барат, уюн айдап барат, койун айдап барат деп түшүнүп атам мен. Аны сугарат деп, ага чейин суу алып пайдалансак болот биз. Ошон үчүн ага чейин биз суу алып пайдалансак болот, туура. Суу сактагычтан биз аны только насос менен сордуруп гана пайдаланабыз. Каерден сордуруп атасыз насос? Пайдалансак, а бирок пайдаланбайбыз. Силерде ушул мода болуп калды, сходу калып айтканчы. Нахады урасыңар да жалганды отурган жерде. Андай кылбагыла. Эми Өзбек тарап суу сактагычтын чөйчөкчөсүнүн айланасына инженердик техникалык курулмаларды орнотпоого милдеттендирилет дейт. Өзбек тарап бир тараптуу демаркациялык иштерди жүргүзбөйт деген келишим барбы бизде? Андай келишим жок. Түбөлүк келишимде жокпу ушул?
демаркация эмес ал жер ал жерлер алар экономический эмегин сакташын өздөрүнүн ичинен тоскон. Ал жана уров казып тоскон, ал демаркацияга кирбейт. Жок, мына түшүнө эле да. Мен эми ошо адис катары айтып атам. Демаркация деген сөз эртең мына биз делимитацияны бүткөндөн кийин анан демаркация башталат. Анан биз үчүн адистер барып, жок, биз үчүн эмес, эки тараптуу барып, ошол жерде казыктарды кагып, линиядан кагып анан эме кылып атышат. Казык эмес, 5 метрлик аңдар турат, көрбөй атасың. Жакшы, мен ушу статья боюнча кетип бартам. Нукус келишими барбы сиздин колуңузда, Назирбек мырза? Нукус келишими барбы колуңузда? Ошон үчүн билбейсиз. Караңыз ошо нукус келишимди. Кыргыз тарап ушул макулдашууга кол койгон учурга карата Кыргыз Республикасынын колдонуудагы суу мыйзамдарына ылайык сууну коргоо зоналарын орнотууну. Мына кандай милдеттемени мойнуңарга алып атасыңар, Абдулат мырза. Силерге ийилип ыраазы болуш керек Кыргыз эли. Аларды пайдалануу режимин сактоону камсыз кылууга милдеттенет. Кыргыз тарапка келгенде милдеттенет. Алар тарапка келгенде мүмкүн. Кайсы нерселерге милдеттенип атабыз биз? Эгерде эртең Кудай сактасын жер титиреп, тосмодон жаракка кетсе, чыгаша 18 миллион сом мисалы кетсе, ошонун 9 миллионун кыргыз бересин деп атат бул жерде. Жок, ана Кимсанбай, эч кандай сөз жок ал жердечи. Ал толук каржылоо башка эме суу департаменти жооп берсе керек, сол жооп бересизби, өзүңүз жооп берсеңиз. Бизде 4 статьяда өзбек тарабы жазылган биякта жана коопсуздукту толугу менен булар жоопкерчиликин алат. Бизден бир тыйын аяктан кетпейт. Өзбек тарабы өзү эксплуатация кылат, өзү кечиресиз, сиз да окуп атпырсыз. 7-берене мен ушул келишимди, мына Жапаров кол койгон келишимди, Жапаров койгонбу, мына Акыл Жапаров. Мына ушул келишимди окуп атам, мен асмандан алып аткан жокмун. 7-беренени карагыла, урматтуу кесиптештер. Суу сактагычта өзгөчө кырдаалдар, сел жана башка жаратылыш кубулуштары жана форс-мажордук жагдайлар келип чыккан учурда талаптар бири-бирине токтоосуз кабарлайт жана тараптар төмөнкүлөргө багытталган биргелешкен аракеттерди, биргелешкен деген это совместное, өзгөчө кырдаалдын жана форс-мажордук жагдайлардын алдын алууга, жеңилдетүүгө жана кесепеттерин жоюуга мойнуңа илип атасың Кыргыз. Жок дейсиңерби дагы? Же мен башкача окуп атамбы? Адакарчы рухсатпы? Рухсаты жок эле сүйлөй бериңиз. Бул жанагы эле форс-мажордун айтып атабыз, жана 9-эле горизонталь, ошол эле паводка деп атабыз. Бул МЧСтин жылына бизге сактагычтан чоң суу келгенде, паводка келгенде чоң маселе болот. Ошол эле жана айткандай эле биз аякта форс-мажорду чейин жанагы жумуштар жүргүзүш керекпиз. То есть жана чоң суу келгенде попстар жүргүзүп туруш керекпиз. 9-чы горизонталын ашырбаш керекпиз. Ашып кетсе, мисалы ашып кетсе, ошондо биз жана жазылып атат, что биякта чогуу иш аракетти апарабыз деп. Бияктан биз Кыргыз тараптан бир тыйын акча каражат кетпейт. Кечирип коесуңар. Мен Кыргыз мектепте окуганмын. Мындай келишимдердин көбүн окуганбыз. Мен ушундай түшүнөм. Форс-мажордук деген ошол жер титирөө кирет. Жагдайлардын алдын алуу жана жеңилдетүү, кесепеттерин жоюуга чогуу аракеттенет деген сөз бул, милдеттемени алды деген сөз бул. Силер кандай түшүнөсүңөр, аны өзүңөр эркиңер. Суу сактагычтын чегинде, кийинки абзац. Суу сактагычтын чегинде анын суусунун сапатына жана туруктуу иштешине таасир тийгизе турган иштерден баш тартууга дейт. Мага кээ бир кесиптештер айтып атат. Экс-премьер-министр дагы гениальный бир статья жазыптыр. Керемет экен, биз жакшы утуп турбуз деп. Бул деген сөз биз жогору жактан, суунун түшүп аткан жеринен жогору жактан дейт, суу насостору менен иштетип, эгин-тегин тиксек болот деген сөзгө булар бөгөт коюп атат. Биз ошого кол коюп атабыз. Биз ошого макул болуп атабыз. Терс таасирин тийгизүүчү турган иштер эмнелер? Жайлоодон жылкын каза болуп өлүп калабы, итиң өлүп калабы, эмнең өлүп калган болсо, ошонун агынды суусун суу сактагычка келтирбешке милдеттеме алып атасың, Назирбек мырза. Себеп ал жерден билесизби? 1 миллион кубометр суу, таза суу, ичүүчү суу, Өзбекстандын бир областы ошол жерден суу ичет. Билесизби ушуну? Ооба.
Билбейсизби? уруксатпы? Кантип кол коюп жүрөсүңөр ушундай келишимдерге билбей туруп? Уруксатпы? Биякта жазылып турат, суу сактагычтын чегинде дейт. Бул сактагычтын чегинде эле, бул жерге сиз айткандай жанагы суунун келип аткан Кара Дарыядан эмес, бул суу сактагычтын чегинде деп атабыз. Сиз кыргыз мектепте окугансызбы? Мен орус мектепте окугам. Ошондо трагедияңыз ушунда турат. Мына караңыз. Сиздин кайгыңыз ушунда. Суу сактагычтын чегинде анын суусунун сапатына. Чегиндеги кайдагы сапат? В пределах водохранилища дегендей казыр. Суунун ичиндеги сапатына. А суунун ичинде берде бир дарыяны жазып атасыз. Канча дарыядан келип коет? Дарыядан келет. Алар кайдан түшөт? Биякта биз ошон үчүн биякка караганбыз, в пределах водохранилища деп каралган. Это вы так говорите. Айыл чарба акыркысы. Бияк жазылган да ошентип. Жигиттер, эртең ушуну мойнуңузга илет. Анда ал кезде силер болбойсуңар. Айыл чарба жерлерине жана калктуу конуштарга ар кандай зыяндуу таасир этүүлөрдү болтурбоого, контролдоого жана аны азайтууга кыргыз тарап милдеттүү деп атат. Калктуу конуштарга ар кандай зыяндуу деген сөз, ошол калктуу конуштардан 1 миллион калк Кемпир-Абадтан суу ичет. Анын Азырбек мырза азыр барып карайсыз. Өзбекстандын Андижан областы кайсы райондор Кемпир-Абадтан биздин водозабор сыяктуу кылып туруп суу ичет үйлөрүнө, квартираларына. Мына ушул милдеттемени дагы биз мойнубузга жүктөп атабыз. Эгер ушундай түшүнүк пайда болбойт, эл аралык укуктук талаада деген тышкы иштер министринин биринчи орун басары болсо, айтсын, жообун берсин. Стенограммага кийин биз көрсөтүп коелу. Анан соңунда айтарым, мына 11-чи беренесинде бул макулдашуу мөөнөтсүз анын күчүнө кирет. Бул макулдашуу денонсациялоого тийиш эмес деген сөз. Бул колуңду, бутуңду байладым кыргыз деген сөз. А мына жердеги отурган адвокаттар, кызмат көрсөтүүчүлөр Өзбек Республикасына эмгек сиңирген ишмер деген наамды алууга татыктуусуңар. Аман болуңар. Биз бүтүн Кыргызстан саясий фракциясы, парламенттик фракция түбүнөн каршыбыз. Бул кыргыз мамлекетине өтө каттуу соккура турган, келечекте бизди өтө алсыз абалга келтире турган ишке баратабыз. Кече Өзбекстандын премьер-министри Арипов парламентте сүйлөп атып айтты. Биз деди чоң стратегиялык жеңишке жетиштик деди. Чоң стратегиялык жеңишке жетиштик. Мына сөздүн ичинде не деген маанилер жатканын мүмкүн бир канча жылдан кийин түшүнөрсүңөр. Рахмат. Процедурный такташ иретинде Улан Бердибаев атап алалы.